Учурда Кыргызстандагы бир катар телекомпаниялар жана жеке студиялар чет элдик мультфильмдерди, даректүү жана көркөм тасмаларды кыргыз тилинде которуп, үн коштоп, жалпы журтчулукка тартуулап келишет. Абыл кошналар иштери күйүп жатышат. Алардын тооктору да, каздары да, дарыгы толо бакчасы да, саксайган ити да болуптур. Верона каерде айт мага. Эч мага мен түшүнбөй атам. Тамашалашпа. Эч кимиси мен тамашалаган жок. Бул жаатында дагы Нарын облустук телерадио компаниясы четте калган жок. Айталы 2013 жылдан тарта даректүү тасмалар которула баштаган. Курч мүйүз, бекем туяктар буйволду коркунучтуу жаныбарлардын катарына кошот. Нарын облустук мамлекеттик телерадио компаниясы 2013 жылдан баштап башка телерадио компаниялардан кем калышпай котормо жагына дагы басым жасап баштаганбыз алгач ирет. Бул котормолорду эң башында башкы режиссер Токтосун Жакыпов демилгелеп көтөрүп чыгып, өзү алгач даректүү документалдуу тасмаларды которуп баштады. Жаныбарлар дүйнөсүндө Сырдуу дүйнө деген программаларды которуп баштаган 2013 жылдан баштап азыркыга чейин которуп келе жатат. Бирок 2013 жылдан ушул күнгө чейин техниканын жетишсиздигине карабастан өзүнүн ченелүү мүмкүнчүлүгү менен гана которуп келген да. Эми мындан ары Кудай буйрса мына жакын арада котормо студиясы да келди. Кудай буйрса мына жакын арада ишке берилген турат. Алдыда чоң фильмдерди которсокпу деген ой максаттар, пландарыбыз бар. Буга чейин даректүү тасмаларды которуу иштеринде техникалык жактан толук камсыз болбогондуктан үн коштоо жана монтаждоо иштеринде бир канча түшүктөр жаралып келген. Ошого карабастан үзгүлтүксүз котормо иштери жүрүп, даректүү тасмалар тартууланып турган. Чу дегенде эле баардыгы ойдогудай болду дегенден алыспыз. Башында телегөрүүчүлөр тарабынан бир катар сын пикирлер айтылып, бара-бара айтылган сын пикирлерди эске алуунун аркасында даректүү тасмалар телегөрүүчүлөрдүн купулуна толгудай которула баштаган. Крокодилдер муздак кандуу жырткычтарга кирет. Алар денесин жылытуу үчүн, күнгө кактанса кээде муздатуу үчүн сууга киришет. Мындайда баягы котормо тууралуу сөз кылсак, бул баягы биринчи журналист катары, тележурналист катары, экинчи ошол которуп аткан биздин балдарга аралашып жүрүп, айтам да аябай татаал оор иш болчу. Котормо деген өзүнүн атынан айтып турбайбы. Себеби ошол экени биринчиден көрүүчүлөрдүн жан дүйнөсүнө жеткире билүү абдан татаал нерсе. Анан бул багытта 2013 жылдан бери алгачкы ошол кадамдарын башташкан. Беден даректүү ошол жанагы жаныбарлар дүйнөсүн которууда бир топ кыйынчылыктар болуп барып туруп, көч бара түзүлөт дегенден кийин акырынан келип туруп анан ошол мен ойлойм, ошо облустун көрүүчүлөрүнө бир топ жакшы пикирлерди калтырган да. Анан эми бу жерде негизгиси айтып атпайм, ал кездеги техника албетте 13-жылдар менен азыр мына 17-жыл 4 жыл өттү аралыгында. Ал кезде техника ошол котормого чындыгында абдан мындайча айтканда толук деле мындай даяр эмес болчу да. Бирок көч бара түзүлөт дегендей бүгүнкү күндө мына ошол жакшынакай болуп, баардыгы ошол андан бери тажрыйба алышты. Тажрыйба алышып, анан көрүүчүлөргө кандай бир деңгээлде жеткирүүнүн дагы бир жолдорун табышты. Бүгүнкү күндө жакшы иштеп, жакшы котормого кирип жатышат. Жүрү, болбойсуңбу эми? Жеке студияларда которулуп жаткан, коштолуп жаткан ошол фильмдерди көрдүк да. Көрсөк эми көпчүлүк жерде өзүнүн звугун, үнүн алып таштап, үндү коюп кетет экен да. Анан ал жерде бир кемчилиги, мисалы жаныбарлар дүйнөсү которула турган болсо, ошол жерде арыстандын кыйкырган үнү, же болбосо бир чымчыктардын учкан үндөрү угулбай калат да. Себеп анын ордуна бүт звукту алып таштап, үндү алып таштап, музыка менен коштолуп калат да. Ошондо арыстандын, ушуна жаныбарлардын үндөрү угулбай калат да. Ошол кемчиликти жоюу максатында кандай болсо, ошону өз ордунда койгонго аракет кылып атабыз да. Биз болгону үнүн гана алып, сүйлөгөн үндөрү коштолгон. Орусча болобу же англисче болобу ушундай үндөрүн алып таштап, ошонун ордуна кыргызча үндү коюп, аракет кылып атабыз. Болжолдоолордун биринде кембагалдардан түзүлгөн көтөрүлүшчүлөр бир кезде өздөрү курган улуу шаарын, даңазалуу ыйык жайларын өрттөп салгандыгы айтылат. Мындай кызыгуунун аркасында Валентин Распутиндин аңгемесинин негизинде тартылган француз тил сабагы деген аталыштагы көркөм тасма которулуп, үн коштоо иштери жеке студияларда жүргүзүлгөн. Буга чейин биз бир канча
жаныбарлар дүйнөсү болуп ушундай даректик тасмаларды которуп өзүбүздүн күчүбүздү сынап көрдүк да. Ошол иш андан ары жылып отуруп ушу чоң толук метраждуу көркөм тасманы которгонго жетишип отурабыз. Буюрса эл сынына коелу деп турабыз. Даректик тасмага караганда көркөм тасманы которуу түшүү аябагандай татаал экен да. Себеп даректик тасмада бир адам гана үн кошой турган болсо, көркөм тасмада бир канча адамдын үнү талап кылынат экен да. Мен ушу тасмага үн коштойм деп деле ойлогон эмесмин. Анан ушу Токо байке жактырып, анан оңой эле экен деп ойлочумун. Ошондой образга кириш керек экен, кандай болуп атканына, ошо кинодо жүргөндөй эле болуш керек экен да. Аябай кыйын болот экен, ыйлаш керек экен, анан ыйлагандай ыйлап, анан күлгөндөй күлүп, кайгырганда кайгырып, аябай жаман болот экен. Ошо кинодогудай жашаш керек экен. Мейли, чап анда. Кана? Келчи Вовка. Балким азыр мен чапсам тийип калат. Котормо жааты чындыгында татаал экенин өз башыман өткөндөн кийин түшүндүм. Буга чейин кыргыз телевидениялары тарабынан тартылган, мисалы ЛТР тарабынан тартылган кинолорду көргөндө бул жерин жаш баланкындай кылып сүйлөтүп коюптур. Мындай эле кылып сүйлөтүп койбойбу деген мындай сын пикирле көз карашта болчумун. Азыр өз башыман өткөндөн кийин гана котормо ушунчалык татаал болоорун түшүндүм. Себеп дегенде мектеп директорунун образын сүйлөтүп жатканда кыймыл аракети, ооздун кыймылдаганы менен сенин сүйлөгөн сөзүң төп келиш керек экен. Кыймыл аракетине үн, эмоцияң туура келиш керек экен. Мисалы, ачууланып ушундай талапты катуу коюп, катуу кыйкырып сүйлөп атканда сен да кыйкырып сүйлөгөнгө туура келет деген ошондой жерлерин төп келтириш үчүн кичине татаал болду, кайра кайталап атып деген колдон келишинче аракет кылдык. Бул котормону колго алып аткан ушу Токтосун Жакыптын эмгеги биринчи тоң муз ээрип баштады десек болот. Анын телевидениясында биринчи жолу ушул кино буюрса көчүп бара түзөлөт дегенде биринчи эмгек болуп атат. Бул кинонун тарбиялык мааниси жаштарды билим алууга үндөө, билимди алуу менен дүйнөлүк деңгээлге чыгуу багытында чалдырылса керек. Оор кырдаалдарга карабастан жолбосо бир жеңил ойлуу жакка ооп кетпей, билим алууга умтулуп, өздөрүн жакшы багыт жолго койсо деген багытта ушул кинону тандабашса керек, ушул котормону элге тартуулайлы деп. Дагы канча чейин үн катпай турасың? Азыр айткын. Бул окуучулардын көзүнчө айткын. Бул өзүбүздүн эле идея деп коебузбу? Ушуну башка каналдарды, башка берүүлөрдү көрүп анан эмне үчүн бизде да болбойт деп анан ошол аракет менен ушуну өзүбүздүн күчүбүздү сыноо максатында бир аз кыска нерселерди которуп көрдүк да. Анан жазаса болот экен негизичи. Бирок ошол жазбай турганга баягы техника керек экен да. Ошончолук нерсе сапаттуу болуш үчүн да. Ошол техника керек экен. Бирок бизде буга чейин андай аппаратуралар болбогондуктан өтөн жеке деп коебуз. Ошол студияларга кайрылып, ошолордун аппаратынын негизинде жаздык. Эми жеке эле үн коштоо эмес, дал ушул которуу иштеринде сөздөрдү ушул биздин элдин менталитетине туура келгидей кылып да которуш керек да дагы. Анан сөздөрдү келтирүүдө, синонимдер менен иштөөдө кандай кыласыздар? Бизде ушундай болуп атат да, баягы жеке студиялардан которулган тасмалар деп коебузбу? Ошолордо кемчиликтер болуп атат да, себептен да нукура кыргыздын тилдери калып калып, ошол мисалы орусча кинону которушкан болсо, кээ бир сөздөр ошо орусча боюнча кетип атат да. Бул негизи кемчилик деп ойлойм. Анан негизи бул жерден биз баягы элибиздин тилибизди өнүктүрүү максатында адабий тилде колдонуп жүргөн сөздөрдү ушу тилибизге киргизгенге аракет кылышыбыз керек да. Муну жасаган себебибиз ошол көп сүйлөнбөгөн адабий тилде күнүмдүк жашообузга ошол себептен кирет да. Көркөмдүүлүгү такыр башкача, ошол экини түзмө-түз которгондо бизге мааниси такыр башкача болуп калат да. Биз ошол экини баягы адабий тил менен же болбосо бир жалпак тил менен мындай элге жеткизүүгө аракет кылабыз да. Анан которгондо дагы маанисине карап которо турган болсо кээде узун болуп кетет да. Анда үндөр бири-бирин тебишип кетет да. Тебишип кетет, анда ооздор жылышып кетет. Биз ошону дагы эске алабыз да. Эми дагы бир суроо. Үн коштоодо кимдер коштошту? Балким театрдан чакырдыңыздар болушу. Бул эми алгачкы биздин которулган тасма болгондуктан
айтпайбыз биз. Көчөдөн мисалы бир адамды кармап келип туруп анан үнүн коштоттук депчи. Бул жерден биз үндү тандадык. Баягы дасыккан, мурда баягы адабий жакта өзүнүн салымын кошуп келген адамдарды баягы эме кылдык, чакырдык да. Анан бул жерде үндү тандоо да бир өзүнчө бир татаал маселе экен. Себеби ошол экил мисалы чоң адам болсо, албетте чоң адам болсо ошонун үнүнө мисалы кичинекей үнү, ичке чыккан адамдын үнүн кошпойсо такыр анда кошпой калат экен да. Ошол себептен кандай болсо тасмада адамдардын мисалы ошол экиге ылайыктуу кылып кинодо өзүнүн төккөлгөн үнүн туура келтирүүгө аракет кылдык да. Даректүү тасмага караганда көркөм тасмага үн коштоо алда канча оор экени көрүнүп калды. Жетишет уулум, окууңдун кереги жок. Алып кетем. Үйгө барабыз. Билим бергени менен куруп кетсин. Мынчалык азап жегенге эмне кереги бар? Эмне туруп калдың эми? Жүрү кеттик. Жүрү. Болбойсуңбу эми? Дурацким. Чем так горе-то мыкать? Поехали! Что стало? Поехали! Ну! Анке биз жаңы эле үн коштолуп бүткөндөн кийин келдик. Эми үн коштогон ушул образга кирип сүйлөп аткан каарманды аткарып аткан биздин актрисабыздан эмоцияны кандай бере алдыңыз, деги эле ошол жерде түйшүгү кандай экенин сурап көрөбүз. Саламатсыз, мына жаңы эле ушул эне менен баланын болгон бир ортосундагы мээрими, ортосундагы бир пикир алмашуу жөнүндө бир образды жараттыңыз да, ошол үн коштодуңуз. Кандай сезимдер болду? Саламатсыздарбы биринчиден. Эми бул кинодо баласынын, эненин балага болгон мээрими көрсөтүлүп атат дегендей, анан баягы образда сүйлөгөндө дагы, бул которгондо дагы ошол образды берип сүйлөш керек да, көрүүчүгө жеткидей болуш керек. Ошол образчы кандай мааниде ал урушуп атабы, же ичинен энелик жүрөгү менен ыйлап атабы дегендейчи, ошол образдын баарын колуман келишинче түшүнүп бергенге аракет кылдым. Ошол. Үндө турмушубузда деле ушул үндөрдө мисалы сиз айткандай урушуп атса же бир ички сезим менен бир нерсени билгисейин деп атса, үн аркылуу да билинип калат да. Эмоция ошо үндөн билиниш керек да. А бул жерде актерлор ойноп атат да, башка актерлор. Биз бер жактан которуп сүйлөп берип атабыз да. Ошону биз эмоциябызды, кандай эмоция, жинибиз келип атабы, же урушуп атабызбы, же сүйүнүп атабызбы, же кайгырып атабызбы, ошол үн аркылуу элге, көрөрмандарга жеткидей болуш керек деп. Сиз ошо жон териңиз менен сезип, жан дүйнөңүз толук образга кирдиңиз да ушул. Аракет кылдым болушунча. Бонжур, камегат. Силер бонжур Лидия Михайловна деп айтышыңар керек. Кана? Мерси. Азыр силер эмне деп айттыңар билесиңерби? Жанагыны жайра окпойчу, ортодогу немелерди. Силер бонжур Лидия Михайловна деп айтышыңар керек. Кана? Азыр сиз француз тили мугалиминин үнүн коштоп атасыз да, ошого акценттердин келиши кандай экен, же французча жакшы билесизби? Жок, бардык нерсени ордун, жеңилдин баягы башыңан өтмөйүн, эч нерсе түшүнбөйсүң, билбейсиң да. Анан мен деген бул нерсени баягы французча өзүм билбегендей мага абдан эле кыйын болду. Анан жеңил нерседей сезилет, бирок андай эмес. Анан мен өзүм башыман өткөндөн сездим, бул француз тил мугалими болуш үчүн бул жака мен баягы тилди жатыктыруу, көндүрүү дегендей тилиң сынат экен да. Тилди жатыктыруу дагы бир өзүнчө убакыт алат. Анан дагы ал нерсе дагы өтө кыйын нерсе. Ошонун бардыгына чыдап, улам кайталап, кыскасы баягы үндү бир жакшы коштогонго аракет кылдым. Мен аны кайдан табам эми силерге, я? Биринчи баштаганды көргөзөм силерге. Сүйлөбөй кал азыр, сүйлөбөй кал. Мына, эми дагы бир курбумдун баласы келди. Эми баары кошулуп үйдү. Мына дегенде мындай сирпилип да. Мына, эми дагы бир курбумдун баласы келди. Эми баары кошулуп үйдү 3 көтөрүп жуу салат. Бөлбө да, бөлбө. Эми баары 3 көтөрүп жуу салат. Эми баары кошулуп үйдү 3 көтөрүп жуу салат. Мурда биринин артынан кууч элем, эми экөөнүн артынан куугана калдым. Акылсыздар-ай. Байкашымча өзүңүз шайыр эле экенсиз да, шайыр жүрөт экенсиз. Турмушта деле ошондой болсоңуз керек. Анан ушул урусча каармандын үнүн коштоп атасыз да.
Надя деген каармандын анан оорчулуктар болдубу? Албетте оорчулуктар болду, себеби бул мен үн коштогон Надянын образы сиз айткандай урушчаак айым экен өзү. Анан мен жашоодо өтө мындай конфликтке жакын адам эмесмин. Өзүңүз көрүп тургандай шайырмын, бирок режиссер байке кандайдыр бир мен ушкан жагдайларымды көрүп калса керек, ошого тандап алды. Бирок мен аракет кылдым ушул образды ачып берүүгө. Албетте режиссер байкенин жардамы менен. Кайры. Мына мен дагы азыр дал ушул үн коштоонун түйшүгүн өз жон терим менен сезип отурам, себеби режиссер мага дагы Или ата деген каарманды үн коштоону берген. Азыр өзүм байкап атам. Кетелек белең. Жакшы болбодубу? Мына бул китепти сага алып келдим. Грамматика. Мына бул жерде Или ата келип ошо балага өзүнүн грамматика деген китебин берип атат да, ушул эле жерден кетелек белең, жакшы болбодубу? Мына бул китепти сага алып келдим. Грамматика деп баса белгилеп атат. Ошол эле учурда үн аркылуу мисалы мен бул жерден жоон кылып кетелек белең десем, ошол эле учурда ошо баланы бир кууп аткандай сезилет да, андыктан муну жумшагыраак бир балага, окууга бараткан балага бир жылуу сезимин билгискенди дагы үн менен берүү түйшүгү бар экен бул жерде. Жакшы болбодубу деген сөздүн дагы бул өзү ошол жерде жумшак. Сенин ошол окууга кетип атканың жакшы болбодубу деп, анан ошол окууга узатып атып, мына бул грамматика деп ошону окуу дегендей дагы бир балага болгон боорукерлик сезимди үн аркылуу берүү болот экен бул жерде. Негизи эле дал ушул которууда, үн коштоодо дейбизби, ушул жалпы ушу элдин менталитетине жеткидей ушундай которулса деген оюм бар. Биздин тилдик нормага кирген сөздөрдү так даана колдонсок, ушул кыргыз тилинин өнүгүшүнө жакшы болот деген ойдомун. Мисалы көп эле башка жеке студияларда болобу, ушул диалектиге карата, мисалы тияка бараткан болчук деген сыяктуу мисал алсак, ошондой сөздөрдү кинодо которуп атат. Бул билинбей отуруп кыргыз тилине бул дагы көндүм болуп кирип кетсе, биздин тилдин улам алсырашына алып келет. Андыктан ар бир кинону которууда, мультфильм болобу, даректүү тасма болобу, ошол учурда сөздү тандай билип, нукура кыргыздын тилдерин керек болсо архаизмдерди дагы кошуп, биз кыргыз тилине дагы чоң салым кошсок деген ойдобуз. Эми мындай түшүктөр артта калды десек болот. Котормо студиясына техникалык жактан жакшы шарттар түзүлгөндүктөн аталган иштерге жеңилдиктер болууда. Могу Санарипке өткөндөн бери Нарын телерадио компаниясы башка телеканалдар сыяктуу эле 24 саат эфирге чыгып жатпайбы. 24 саатты 36 кишилик курам менен толтуруш аябай кыйын. Өздүк продукцияны берүү абдан кыйын болуп турган учур. Мына ушул учурда Котормо студиясы бул эфирдик программалардын кызыктуулугун арттыруу, андан тышкары ошол өзүбүздүн өздүк продукция менен эфирди толтурууда чоң көмөкчү, чоң жардамчы болмокчу. Бул жаатта алганда ошол Маданият, маалымат, туризм министрлигинин алдындагы департамент тарабынан бөлүнгөн каражатка убагында баягы эмнени сатып аласыңар деген сөз болгон да. Мына ушул убакытта мурунку жетекчилик тарабынан дагы ушул эң туура чечим болгон Котормо студиясын алуу. Анткени жана башында айтып өткөндөй эле, мындан ары Котормо студиясы менен буга чейин даректүү фильмдер же болбосо кыска мисалы кыска метраждуу фильмдер ушул Нарын ТВда жөнөкөй гана монтаждык столдо которулуп келген болсо, эми ошол Котормо студиясынын жардамы менен Кудай буйрса чоң фильмдер, андан ары сериалдарды которгонго аракет кылмакчыбыз. Бул үчүн албетте чоң күч жумшалат, чоң каражаттар да керек болушу мүмкүн. Бирок бизде мына азыр каражат жагын эске албаганда бизде бардык мүмкүнчүлүк бар. Жаныбызда мына өзүңүздөр билгендей академиялык драма театр турат. Алардын актерлору турат дегенде, алар менен тыгыз байланышта иштеп, жаңы жакшы кинолорду элге ушул которуп бере бермекчибиз деген ойдомун. Анан бул Котормо студиясы өзүңүздөр билгендей
кыргыз тилинин өнүгүшүнө дагы чоң салым кошот. Анткени азыркы учурда мыйзам бар, мисалы 50%дан ашык продукция кыргыз тилинде болуш керек да. Бирок бул мыйзамды баягы де юре жазылган менен де факто, мисалы ЛТР менен ошол коомдук биринчи каналдан башкасы аткаруусу кыйын болуп атат да. Биз деле ачыгын айтыш керек, мисалы 24 сааттын ичинде көп болсо 5 саатын өзүбүздүн эне тилибизде бербесек, калган кино тасмалардын баардыгы эле орус тилине кетип атпайбы. Ошондуктан биз эми ушул мыйзамды толук аткарбасак дагы бул студиянын жардамы менен жакындашабыз деген ойдомун. Келечекте балким дагы курамыбыз кеңейсе, штатыбыз кеңейсе дегендей, каражаттар дагы кеңейсе, менимче күнүмдүк сериалдар күнүгө берилүүчү, мындайча айтканда. Андан тышкары күнүгө биз жанагы кечки жууп кино саат дегенде бере турган кинолорду жумасынабы же болбосо 2 жумада бирби кыргызча бергенге аракет кылабыз деп ойлойм. Бул жаатта абдан жасалуучу иштер көп, демөөрчүлөргө да кайрылабыз. Көп аракеттерди ушул жамаат менен жасай беребиз деп ишендирип кетмекчимин. Жанатан котормонун түйшүктөрү тууралуу таанышып алдык. Эми дал ушул биз сөз кылып жаткан фильмдин маани маңызына токтобой кетсек. Айылдык 11 жаштагы бос бала окуу үчүн шаардык мектепке келет. Бул окуя атамекендик согуштан кийинки мезгилдерге туура келет. Ал кезде согуштун кесепетинен элдин жашоосу бир кыйла оор абалга туш болгон. Айыл жергесинде эмес, шаарда жашоо кечирүү да кыйын эле. Окуу деп тегдеп өз айылынан жол кесип келген жаш бала кыйын кырдаалда жашоо кечирет. Тамак аштын жетишсиздигинен ачка калып, аз кандуулукка кабылат. Бирөө эле жашоосун милдет кылуу мындай турсун, кемчилигин айтпаган намыс менен жашап келген бала боорукер француз тил мугалими Лидия Михайловнанын жардамынан баш тартат. Орустун улуу жазуучусу Валентин Распутиндин бул чыгармасы адамды мээримдүүлүккө, боорукеликке үндөйт. Бул чыгарма аңгеме түрүндө жазылгандыктан аны 6 мүнөттүн ичинде окуп коюуга мүмкүн. Бирок бул 6 мүнөттүн ичинде мынча эмоцияны, оор кырдаалдагы жашоону, баланын тагдыры жана мээримдүүлүктү жолуктурууга болот. Окуянын негизги каармандары 2 гана адамга байланыштуу. Бири айылдан окуганы келген Володя болсо, экинчиси ага жардам бергиси келген француз тил мугалими Лидия. Анын тегерегиндеги каармандар окуянын айланасында ошол кездеги жашоо турмуштун оордугун таасын чагылдырып беришкен. Фильмдин өзөгүнө анын келип чыгышына токтоло турган болсом, бул чыгарма автордун өздүк турмушунан алынган. Тагыраак айтканда, Валентин Распутиндин бала чагы дал ушул окуядагы баланын тагдыры болуп эсептелет. Автор бул аңгемени жазууда эч нерсени өзгөртпөгөнүн айткан. Андагы оор кырдаалда жашаган мезгилдер, айылдан шаарга окуганы келгени, курсакты тойгузуу үчүн жергиликтүү балдар менен акчага мелдешип чекилешме ойногону, тамагын уурдатканы жана сүйкүмдүү француз тил мугалимине жолукканы чыныгы турмуштан алынган. Автор өз сөзүндө айткандай, таң каларлык. Андан бери талай жылдар өттү. Бирок мени дагы деле мугалимдерге жасаган күнөөлүү иштерим уяткарып келет деп эскерет. Бирок ал бул сөзүндө айткандай андай деле жосунсуз иш кылган эмес. Ал бул сөзү менен ошол кездеги эмес, окууну бүткөндөн кийин мугалимдердин үйрөткөнүн жашоосунда колдоно албай калганын айтып жатат. Биз сөз кылып жаткан Валентин Распутин кыска өмүрүндө көптөгөн тарбиялык мааниси бар чыгармаларды калтырып кеткен. Анын чыгармалары азыркыга чейин элдин эсинде сакталып, маани маңызын, кадыр баркын жоготпой келет. Котормо иштериндеги мурдагы түйшүктөр артта калды десек болот, себеби Нарын облустук телерадио компаниясына мындай жаңы котормо студия келди. Муну менен көптөгөн түйшүктөр артта калып, бир катар иштер жеңилдейт деген ишеничтебиз. Айталы, азыр ушул Австриянын 2016-жылы чыккан «Братья ветра» же болбосо кыргызчасы «Шамалдаш бир туугандар» деген кинону которуп иштеп жаткан учуру аны дагы убагында көрө аласыздар. Ал эми азыр болсо жанатан биз сөз кылган француз тил сабагы деген аталыштагы жаңы которулган кинону сиздер менен чогулдуруп